Туугандар дагы бир айта турган нерсе, эгер ким бул үйдү ала турган болсо, бонус кылып, мындайча айтканда, подарка кылып десек дагы болот. Роддомдун жанында павильон бар, долгосрочный арендада турат. Азырынча булар сарай алышкан экен, ошол жака көчүп кеткенге байланыштуу иштете албай атышат экен, бош турат. Ошол павильонду кошуп берем дейт. Шашылыңыздар туугандар. Мындайча айтканда, үйү дагы павильону жумушу менен десек дагы болот. Ошол павильонун мен силерге азыр барып тартып берип коем. Бул видео кошуп коебуз. Ошону да мен силерге чыгарып берем. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен силерге жаңы роддомдун жанынан мына ушул жер тамды, сатыкка чыккан жер тамды тартып бермекчимин. Үй издегендер көрүңүздөр, баасын негизи арзан сурап жатат, шашылыш. Дарегине анда көңүл буруп коюңуздар. Дареги жаңы роддомго кайрылганда, жаңы роддомдон кайрылып туруп эле мынакей биринчи көчөдөн, Мира көчөдөн оңго киресиздер. Күн батышты көздөй киргенде эле мынакей бир 200 метр деңгийинде эле ушул там турат. Же болбосо Шанхайга кирген ушул газондун көчөсү, заправканын жаны. Футбольный поле бар. Ушудан эле кайра түштүктү көздөй киресиздер. Бунун аты Заводская көчө. Киргенде эле мынакей Мира көчөдөн солго кайрылганда мынакей ушул угловойдогу жер там сатка чыкты туугандар. Бул тамдын сыртынан тартып берип коеюн. 23кө 20 жалпы размери 4,60 сотых үйдүн участогу. Анда эмесе мен силерге ичин барып тартып берем, видеону алыстабаңыздар. Лайк басып, туугандар колдоп туруңуздар бизди. Киргенде эле оң жак бетте мынакей ушундай складтары, банясы, очокканасы, бул жакта да сарайы, мынакей банясы. Бул негизи ушул жерден территориясы бүтөт туугандар. Ушу банянын бурчунан территория бүтөт. Мына үйдүн күнгөй бет жагын мен силерге тартып берип коеюн. Мынакей айнектери пластик. Анда эмес ичин тартып бермекчимин мен силерге. Баасын мен силерге айта берейин, четинен 1 миллион 650 миң сом менен сурап жатат. Мынакей бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле мынакей прихожка, бул чечер. Сол жак беттин азыр убактылуу кухня кылып колдонуп аткан экен, бирок бул жер планы душевая, туалеттин бардык септиктери, ичиндеги канализациялардын баары кошулган, даяр. Бул жак душевая болот. Бул жагы кухня киргенде. Андан кийинкиси киргенде бул жакта холл да чоң экен. 5,5 4 квадрат. Андан бул жака киребиз. Киргенде бул жагы ушундай спальни. Ичи чоң экен, спальни дагы 5ке 4 20 квадрат. А бул жагы болсо зал. Мына туугандар, бул зал. Узуну менимче 7ге 4. Мынакей ушундай. Там издегендер болсо, басып тура келсе көрүңүздөр. Жолго, трассага да жакын. Эшиналы дагы кенен ушундай цементтелген. Туугандар, эгер бул там кимге жакса, төмөндөгү номерге чаласыздар. Туалеттин да жакшынакай жасап коюптур. Мынакей. Мына ушундай туугандар, мен силерге колман келишинче тартып бердим. Там издегендер төмөнкү номерге чаласыздар. Мынакей туугандар, бонуска берилүүчү
павильон, ушул павильон роддомдун түбүндө. Көп мөөнөттүү арендада ушул жерде отурат. Ушул туугандар ким алса дагы ушул бекер кошулуп берилет туугандар. Шашылыңыздар.